Музыкалык педагогикалык факультетинин таланттуу жигиттери алгачкы жолу сахнага кадам аталышындагы тушоо кесүү концертин беришти. 3 жигиттен куралган топ окуу жайдын чоң концерттик залында ага-эжелерине, студент досторуна жана ата-энелерине өз таланттарын көрсөтүштү. Концерттин жүрүшүнүн алдыдагы материалда. Окуу жайдын таланттуу, ыр жандуу 3 жигити алгачкы жолу жеке концерттерин берип, чоң сахнага кадам ташташты. Алар буга чейин ар кимиси өз-өзүнчө таланттарын көргөзүп келишкен. Жигиттердин талантына күбө болуу үчүн зал толо көрөрмандар келишти. Жаш ыр ышкыбоздору концертти өздөрү ачып беришти. Трио деп топ түзгөн жигиттердин ар биринин өз таланттары бар экенине эл күбө болду. Концерттик программанын жүрүшүндө жаш ырчылар, ата-эне, туулган жер, студенттик күндөрдү даңазалаган ырларды аткарышты. Ошондой эле көрөрмандарына гитаранын коштоосунда түрдүү ырларды обон созо жандуу үн менен аткарып беришти. Концертти баштан аяк көрүп отурган окуу жай жетекчиси Бекмырза Зулуев балдардын талантына таазим этип, ийгиликтерди каалады. Жигиттерди тушоо кесүү концерти менен куттуктап, жай айларында Өзбекстан өлкөсүнө эс алып келүүгө жолдомо берди. Ошондой эле окуу жай жамааты жигиттердин чыгармачылыгына колдоо көрсөтөөрүн айтты. Ушул чыгармачыл балдардын ата-энеси кандай сезимде отуруп атканын биз сезип атабыз. Себеби дегенде ушул балдарды өстүрүп, ушул балдар ушул ата-эненин даңкын чыгарып, атайын элге өзүнүн ырларын тартуулап атканда көздөрүнөн жаш агып, өздөрүнүн бир ички туюмундагы сезимдерин сезип, мен дагы ата-энемин ушундай балдар чоңойтуп, тарбиялап, анан биздин окуу жайга жөнөткөнүңүздөр үчүн келечекте сиздердин дагы сыймыгыңыздар, кыргыз элинин дагы сыймыгы болуп жүрө берсин. Ошол жерде дагы өздөрүн таанытып жүрөт. Үчөөң бир жакшы чыгарган ырларыңарга биз кирибиңерге биз окуу жай спонсор болуп беребиз. Жигиттердин бири гитарада кол ойнотсо, дагы бири обон жаратып, үчүнчүсү аккордеондо созулонту ыр аткарып жатты. Жаш ырчылар концертти коюу үчүн 4-5 ай убакыт даярданышкан. Алар алдыда обондуу ырларды жазып, жалпы кыргыз элине таланттарын тартуулоо максаттары бар экендигин айтышты. Негизинен бул концертти биз жаңы жылдан бери даярдап келатабыз. Эжекелерибиз Клара Абдыразакова, Бөрө агайларыбыз жакшы колдоо көрсөттү. Кудай буйрса сахнага кадам таштап алдык. Буйрса байсалдуу болсун. Жигиттер баарыбыздын маанайыбыз жакшы. Концерт ойдогудай өттү. Алдыга умтулабыз деген үмүттөр бар, ойлор бар. Жаңы ырларыбыз чыгып атат. Аларга обондорду түшүрүп, элге тартуулайбыз деген ойлор бар. Аккордеондун, гитаранын жана эстрада жаатында аткарылган ырлар көрөрмандардын алкышын арзыды. 1 сааттан ашык убакытка созулган концерт жигиттердин жандуу үнү менен аткарылган ырлары жана тамашачы жигиттерди боорду эзген тамашалары менен көрүүчүлөрдүн эсинде калды. Бир көчөдө аябай көп индустар бар экен. Гүлзар Усманали кызы, Нурмамбет Абдуллаев, Мурас Теле студиясы. Мына ушундай маалыматтар менен биз бул жумадагы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында OGP Чекит KG сайты аркылуу маалымат алып таанышып турсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта жүз көрүшөлү.